Азыркы заманда ийгиликке эң жакын жүргөн адамдар булар эгер бир идея келсе, ошол идеяны бирөөлөргө муктаж болбой эле өз алдынча ишке ашыра билген адамдар. Айрыкча эгер ошол идеяңа телефон менен байланыштуу болсо өтө жакшы. Мисалы, бир жерде өтө көп адам топтолуп атса, семечка саткандар, пирожки саткандар, жана башка оюнчук саткандардын баары ошол жерге барып топтолуп, майрамдарда. Себеби ал жерде адам көп. Бул жерде дагы адам көп. Күнүнө орточо эсеп менен 3 саат, 3,5 саат убактын адамдар ушул телефондо коротуп атат. Адамдар ушул жерге чогулуп атат деп эле койсок болот да. Демек ушул жерде бир чоң бизнес бар. Азыркы учурда демек бизнести ушул жерде кылган туура болот. Анын үчүн мен эгер мисалы азыр могул жерде, ушул жерде өтө көп алтын көмүлгөн, ошону чукуп казыш керек десем, колуңарда эч нерсе жок болсо, барып мында колуңар менен казып аларды ала албайсыңар да. Колунда инструменти болгон, техникасы болгондор бар, тез-тез казып таап алат. Ошондой эле бул жерде дагы алтын өтө көп, бирок инструмент керек, техника керек. Ал техника, инструменттер могул компьютердагы программалар. Эгер силер код жазганды билбесеңер, керектүү азыр актуалдуу программаларды колдонгонду билбесеңер, жөн эле карап турган адам болуп каласыңар да, бирөөлөр казып алып атат алтындарды, силер бул жакта аргасыздан карап турасыңар. Ошондой болуп каласыңар. Ошон үчүн айрыкча жаштарга, мектепте окуп аткан балдарга, кыздарга, студенттерге айтарым, азыр убагыңарды ошол техниканы өздөштүргөнгө убагыңарды коротуңар. Өтө эле көп программа үйрөнүштүн деле кереги жок. Эгер программист болом десеңер, Python менен баштагыла. Pythonду өтө жакшы үйрөнсөңөр, силер мындай бир тоодун үстүнө чыгып, наркы жакты мындай көрүп калгандай болуп каласыңар. Наркы жакта көрүнүп калат, дальше эмне кылыш керек экендигинчи. Себеби тилдер бири-бирине окшош, программисттер үйрөнгөн тилдер, мисалы Python, PHP, C++, Java дегендер бар. Бирини жакшы үйрөнсөңөр, калганын оңой эле үйрөнүп кетесиңер. Мүмкүн ошол Python менен эле силер жакшы эле терилип каласыңар. Эгер дизайнер болом десеңер, дизайнга кызыксаңар, эгер Windows колдонсоңор, Figma, эгер мондай Mac компьютериңар болсо, Sketch деген программа. Ушул экөө жетиштүү болот. Ушуну менен өтө көп иш кылса болот. Анан интернетте азыр элдин баардыгы өтө көп адам интернетке киргени менен белгилүү эле бир жерлерде топтолуп калат да. Булар YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ошол соц тармактарда болот. Демек ошол топтолуп турган адамдар турган жерлерге бир нерселер жасаш керек. YouTube'да ошол эмелерде көбүнчө контент көрөт, нерселерди көрөт, ошол жерлерге бир контент, кызыктуу контенттер жасаш керек. Контент жасоо үчүн камера же телефон жетиштүү болот. Эгер бир нерселерди айтып берем десеңер, кызыктуу бир нерселерди тартам десеңер, өтө кымбат баалуу бир камераларды сатып алыштын деле кереги жок. Арзан эле колуңардагы телефон менен баштасаңар болот. Анан мисалы азыр анимация аркылуу бир окуяларды айтып берсеңер болот. Ошол YouTube'да, TikTok'то бир эле окуяны жөнүн айтып берген башка, анан аны анимация кылып, мындай художественный кылып бир нерсе кызыктуу кылып айтып берген дагы башкача болот. Ал эгер ошол анимацияга кызыксаңар, мультипликацияга кызыксаңар, анда Moho деген программа өтө жакшы программа. Жеңил, көпчүлүк компьютерларда иштей берет, мындай арзан эле компьютерда, үйрөнүүсү дагы оңой, 2D. Ушуларды менен эле баштагыла, Python, Figma, Sketch, Moho. Андан ары ушуларды жакшы үйрөнүп алгандан кийин силерге наркы тарап көрүнүп калат дагы. Көп эле бирөөлөрдүн кеңеши деле керек эмес болуп калат. Андан ары өзүңөр кантип каяка кетериңерди өзүңөр эле билип каласыңар.